Til menen tuğanım, til menen düşmanım. Kırgız el makalı. Amerika Global kanalının oğuçları 18 dekabrda Iosif Vissarionovich Stalin 147 yaşka toldu. Stalin murdakı Sovetler Soyuzun değerlik 30 yıl başkargan birden bir insan. Dünyölük tarihte dağı beylik başında mınday uzak oturgan adamlar seyrek кездешет. Emese Stalin'den Kırgız adabiyatına, elden aң sezimine tiygizgen tasiri jönündө kep kılabız. Körünüktü Kırgız el akını Alı Tokonbaev Stalin jönündө mıntip жазган ыры var. Bul emgegim az da bolso belegim, elim sağa жүрөгүмдү беремин. Dem bergiçim ustat ulu Stalin, men balası süyküm meken enenin. Al Tokonbaev özün proletariаттын жазуучусу деген ошол үчүн Балка деген псевдоним алган. Жана жазуучулар арасында ээн баштар болсо, же партияга каарат сүйлөп коёбу, ошолорду тезге салып түздөп тургандай күчү болгон ал кишиде учурунда. Билесиздер, ал киши жөнүндө түрдүү сөздөр айтылып жүрөт. Бирок эч ким ал кишинин талантын ала албайт. Сонун китептери, сонун эмгектери бар. Алардын арасында Кандуу жылдар ыр менен жазылган романы. 1916 жылкы үркүнгө арналган бул чыгармасын кайра жазган. Себеби ошол кездеги саясатка туура келбеген. Ал үчүн жапа чеккени айтылып жүрөт. Темиркул Үмүталиев деген дагы бир көрүнүктүү кыргыз элинин акыны Сталинди мынтип ырдайт. Чөлдө дарак көгөрсө, суу жиберген Сталин, саратан жайда жел келсе, баары сенден Сталин. Темиркул Үмүталиев согуштукка, экинчи дүйнөлүк согушка, же Совет заманындагы термин менен айтканда, ата мекендик согушка кетип, баштан аяк согушту от кечкен адам. Аны эч ким мажбурлабайт эле, эгерде мындай ыр жазбаса. Демек, ал ушул жазып аткан ар бир сабына ишенген болсо керек деп ойлоймун. Кубанычбек Маликов дагы бир даркан акын, драматург. Ал кишинин жазганын угайлы. Көтөрдүң сен тоодой кылып тургуздуң, зарын угуп башын коштуң кыргыздын, өзүң курган өлкөсүндө кыргыздын, ата Сталин, сен биринчи кыргызсың. Бул ыр ошол кездеги саясатка ылайыктап жазылгандыр балким. Бирок 1956 жылы Сталинди партиянын 20 съездинде Сталиндин жеке башына сыйынууну Никита Сергеевич Хрущев ашкере кылганга чейин биздин акындарыбыз Сталин жөнүндө жазган ырлары менен, Сталинден алган сыйлыктары менен, баары менен сыймыктанып жүрүшкөн. Аны биз тарыхтан билебиз. Алыкул Осмонов ким билбейт. Ой Россия, Россия бир боор энем, менеңдүү тоолуна койнун кенен деп жазган акын. Акыныбыз же болбосо атактуу Жолборс терисин жамынган баатыр да, кыргызча которуп түбөлүктүү чыгармага айландырган Алыкул Осмонов Сталин жөнүндө мынтип ырдайт. Уулум сага ырдасын деп үн берди го Сталин, энелерге жыттасын деп гүл берди го Сталин, күндүз эмгек, түндү ракат, күн берди го Сталин. Тили калемпир Бидин Алыбаев, уккун өлкөм, унутулбайт ак сүтүң, бүт сеники жүрөктөгү бар күчүм, керек кашык каным калганча, элим жерим жана Сталин сен үчүн деп ырдайт. Бул эми бүгүн ал кишилерди эмне үчүн мындай деп ырдадым, эмне үчүн мынтип канча миллиондогон адамдардын тагдырына балта чапкан адамды мынтип мактадыңар деп суроо койсок туура эмес го деймин. Биз
ал тарыхты туура баалап, туура таразалап үйрөнүүбүз гана керек. Себеби кыргыз элинде мындай макал бар го. Түлкү ийнине карап үрсө, котур болот деген. Эми бул жерде бул макалды түздөн түз түшүнбөө керек. Бул ал доорду биз эгерде туура эмес түшүнсөк, аны туура эмес талдасак, же агын айтып карасын кемчилигин айтпай койсок, же кемчилигин гана айтып, жакшы жактарды айтпай койсок, өзүбүздү өзүбүз алдаган болобуз. Эми ал кезде бардык эле элде да ошондой ишенич болгон. Муну мен ошо жашы 80ге аркалап калган Койчукул Ырыскулов деген аксакалдан жаңылбасам 2014 жылы алган интервьюда да уктум эле. Ал киши 1953 жылы 3 мартта Сталин өлгөндө көпчүлүк ыйлап турганын. Албетте бул саясат аны көпчүлүктү чогулткан партиялык кызматкерлер болгон. Бирок эми тагдырыбыз эмне болот деп чочушканын айтып берди эле, эстеди эле. 1953 жылы 5 мартта Сталин өлгөндөн кийин жергиликтүү жетекчилер жалпы элдик аза күтүүнү кандай уюштурганын Койчукул Ырыскулов мындайча сүрөттөдү. Saat 8'de birisine dedim kakar. Bargan öldü, karıştıktı, iyiler, Stalin öldü, iyiler, yendi, kağında turmuşla kaldık, iyiler de bordo işte. Ana şu küçük olsa, öldürdüm, iyiler güzel. Yani iyiler de, iyiler karaptırak da var, iyiler, otur bakan iyiler. Stalin ölüp kaldı, evimiz kağında turmuşlarla bravo. Şunda jakşı dedi, de. Kimde korktunuzlar ve SSR emne bolot eken? İşlenirsin Fazıl Osman'dan ki kanda bolot degen işleniş keset eken ya. Korku fayda bolot eken. Nege degende mana zor Germaniyani jengdik kuşutulmuşlar endi jakşı çıktık ede. Endi çıkıp atkanda mananday boldu dep aytат. Onun da kıyısını görüp жатканбызda. Бул карыянын эскерүүсүнөн болду. Ал эми Советтик Кыргызстандагы бирден бир диссидент жазуучу деп айтаар элем мен. Түгөлбай Сыдыкбековдун Биздин замандын кишилери романында Иосиф Сталин жөнүндө мындай деп айтылат. Бул күндөрү журт атасы Кемеңгер көп ойлоду. Түн уйкусун бөлдү. Күн тынымын койду. Oyun ойлоп акылман мурут сыйлайт. Эй ата, эне жүзүңдү саргайтпаска жоокер табын ойлоду жеңиш чыңгап. Акылдын атасынын атын атап дүйнөдөгү кишилерге жар чакырат. Баса деди камка болжурап. Акмат айткандай Сталин акылдын атасы да. А киши билип айтат. Түгөлбай Сыдыкбеков ушул топ арасында романы үчүн Сталин атындагы сыйлыкка татыган. Түгөлбай Сыдыкбеков дегеле Совет заманындагы көп кемчиликтерди, айрыкча кыргыз тилинин орду, коомдук орду жөнүндө, кыргыздын энсеге байланыштуу тарыхтары жөнүндө көп ачуу сөздөрдү, чын сөздөрдү айткан, эчтекеден жалтанбай. 1978 жылы болсо керек, жогорку кыргыз, ал кезде Кыргыз ССРнин жогорку советинде, жогорку советтин президиум төрагасы Төрөбай Кулатов Октябрь социалисттик революциясынын 60 жылдыгына байланыштуу мактоо грамотасын бергенде грамотаны албай залдан чыгып кеткен экен. Муну академик Бүбүнайса Орузбаева эжиден уктум эле. Мындай баатырдыкка өтө сейрек бир да кыргыз барбаса керек. Ошол киши ушундай жазган экен. Ал эми Жоомарт Бөкөнбаевдин Алтын кыз драмасы Сталинди даңазалап ырдагандан берегидей хор менен аяктайт. Улуубуз Сталин сен менен, сен өстүргөн эл менен бүт дүйнөдө жеңебиз. Биз күрөштө өрчөгөн, Сталинчил баатырбыз, оттон туулуп, от төскөн, ойрон салып душманга,
кайратыбыз тоо тешкен. Ата Сталин туу менен алга жеңип чыгабыз. Жер бетине шаң салып, жаңы дүйнө курабыз. Бул Алтын кыз драмасынан. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов 1952 жылы 6 апрелде Комсомолец Киргизия гезитине жарыяланган туңгуч аңгемесинде табиятты мындай сүрөттөйт. Жаңы жыл алдында бир жума бою асман ачылбады. Салаңдаган кара сур булуттарга жашырынган күн бир да жолу көрүнбөдү. Деңиз күршар этип каттуу толкуп турду. Майда жаан айлананы ным каптап суук. Бүгүн баары кол менен алып салгандай жок болду. Күн чайтай ачык асманга өзүнүн алтын нурларын чачыратты. Чөөттөр күнгө жылт-жылт этип, көңүлдүү чагылышууда. Терезелердин айнектеринде күн нуру ойноп, жалтылдайт. Ишке баруучулар шайдоот кадамдашат. Күн эмне үчүн чайтай ачылып кетти? Себеби ал күнү 11 саат алкагында жашаган миллиондогон советтик адамдар үчүн кудайдай кудуретке ээ Иосиф Сталин Жапон элин жаңы жылы менен куттуктап, алардын эркиндикке жана бактаалайга жетишин, тынчтык үчүн күрөштө жеңишке жетүүсүн каалаган куттуктоо жиберген экен. Адабиятчы, филология илимдеринин доктору Садык Алахандын жазышынча, Чыңгыз Айтматов гезитчи Дүзөнүн соңундагы Сталин жөнүндө жана сиздер уккан саптарын Сталин жөнүндөгү панегиригин биз реалдуу кабыл алганыбыз жөн. Анткени жаңыдан калем кармаган жаш жазуучу эмес, ошол учурдагы адабиятыбыздын дөө шаалары болуп калышкан абройлуу сүрөткерлердин бүт баарысы тең Сталин тууралуу не деген гана саптарды жаратышпаган. Мындай мүнөздө жазуу, кандай багыттарда кадыресе көрүнүш, сөзсүз боло турган нерсе катары кабылданып калган болчу 50-жылдардын баш ченинде дейт Садык Алахан Чыңгыз Айтматовдун алгачкы аңгемелери аттуу илимий монографиясында. Эми советтик адамдарды болуптур, коммунисттик идеологияга суугарылган, коммунисттик идеологияга алданган дейли. Ал эми капиталисттик батыштын өтө көрүнүктүү, бүгүн дагы адабиятта ысым өчпөгөн, бүгүн дагы чыгармалары сахналарда ойнолгон жазуучулар дагы Сталинди ушундай эле даңкташкан. Алардын айрымдарын окуп көрөйлү. Атактуу америкалык жазуучу Герберт Уэллс Сталин жөнүндө мынтип жазат. Рузвельтке салыштырганда Сталиндин реакциясы алда канча кашаң болчу. А Ленинге мүнөздүү куулук, амалкөйлүк анда Сталинде дагы дегеле жок дейт. 1941 жылы 3 майда New Statesman деген Британияда чыкчу журналда Бернард Шоунун Сталиндин куну канча турат деген каты жарыяланган. Бернард Шоудун Пигмалион деген башка драмаларын билбесеңиздер да, Пигмалион дегенди көпчүлүк билет. Бул киши өтө туз менен туздап жазган, өтө юморлуу, кылдат юмор менен жазган ар бир чыгармасын. Sir, бул мырза дегени. Сталинди атайлап баалашпайт. Мунусу коркунучтуу. Бүгүн биз аны өз саясий каршылаштарын аткандан башка иш кылбаган жана андан ырахат алган камкор монстр деп каралайбыз. Же анын дипломатиясы биздин өзүбүздүн тышкы иштер министрлигинин дипломатиясынан айырмаланбайт. 17 жана 18 кылымдардагы династиялар сымал амбиция, атаандаштык жана ачкөздүк менен алектеп боолгойбуз. Сталиндин улуулугу эки чоң маселени чечүүгө негизделген. Ал социализм, капиталисттик мамлекеттердин курчоосундагы жалгыз мамлекетте социализм мүмкүн эмес жана эл аралык революция болуу керек деген ортодоксалдык теория менен тирешип, Троцкийдин каршылыгына карабастан социализмди бир мамлекетте куруп көрмөк болду жана курду. Экинчи маселе айыл чарбасындагы көйгөй эле. Бул маселени биздин демилгесиз кашаң премьер-министрлер ийгиликсиз чечишкен. Аны Сталин айыл чарбасын коллективдештирип чечти. Сталин аскери жеңилүүдөн эмес,
Чыныгы согуштан коркпогону анык. Социалисттик өлкө үчүн согуш бул жамандык жана эл башына түшкөн балекет. Азиялык Россияда жаңы цивилизацияны түзүү жөнүндөгү ийги иштен жана Европалык Россияны модернизациялоодон кыйроо бүлүнүү, балекет жана шайтандын азгырыгы үчүн баш тартуу. Дал ушул нерселерден Сталин баарынан көп коркушу мүмкүн. Ал албетте согушту болтурбоо үчүн колунан келген бардык ишти жасайт. Бирок биз муну түшүнбөйбүз. Себеби согуш биз үчүн атак даңк, мекенчилдердин баатырлыгы, ол чойгон кирешелер, жыйынтыктап айтканда, мамлекеттик облигациялар боюнча төлөнчү кайтарымды мурдакыдай 5%ке чыгаруу. Биз тартыш, дефицит товарлардын баасын бийик кармоо үчүн балыкты кайра деңизге ыргыткандай ыргытабыз. Же тонналаган буудайды, же кофени мешке салган сыяктуу миллиондогон капиталды, каражатты согуш отун тутандыруу үчүн жумшайбыз деп жазат Бернард Шоу. Бернард Шоу 1856 туулуп, 1950 жылы өткөн. Ал Советтер Союзунда жаңылбасам 2 жолу болгон. Бул адамды эмне мажбурлады ошентип жазганга? Мен башка батыштык жазуучуларды айтпайын. Сталин жөнүндө алардын Садык Алакан белгилегендей панегириктерин айтпай эле коеюн. Ал эми Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Кордель Халл мындай деп жазат Сталин жөнүндө. Сталин укмуштуудай, ал кишини таң калтырчу жөндөмгө жана акылга ээ. Ошондой эле турмуштук маселелердин маңызын ооздон сөз чыкпай жатып түшүнө билет. Согуш жылдарында Сталиндин мойнуна Рузвельт менен Черчиллдики сымал жалпы адамзаттын тагдыры үчүн жоопкерчилик жүктөлдү. Бул 3 адамга жүктөлгөндөй жоопкерчиликти жакынкы 500 жылда бир да адам билбейт деп ишенимдүү айтса болот. Бирок бул алаамат согушта ушу СССР эң чоң сыноону көтөргөнүн эске алсак, Сталиндин жоопкерчилиги алда канча чоң болду. Ал киши таң калчу акылын, эрк жана жаангерлик талантын көрсөттү. Ал ушул жоопкерчилигин түшүндү. Натыйжада Сталин анти-гитлердик коалициянын Германиялык фашизмди жеңүүсүндө башкы ролду ойноду деп жазат 1948 жылы чыккан эскерүүлөрүндө Кордель Халл. Халл мырза 1933-44 жылдары АКШнын тышкы иштер министрлигин же мамлекеттик департаментти жетектеген. Айран таң калтырган суроо, мени таң калтырган суроо, эмне үчүн Советтер Союзунда 1956 жылдан кийин Сталиндин эмгектерин окууга тыюу салынды, окутулбады, жакшы жасаган иштери дагы анын аты тарыхтан өчтү. Бүгүнкү Россияда дагы. Жанагы израилдик саясат таануучу Кедми айткандай, ата мекендик согушта же экинчи дүйнөлүк согушта Советтер Союзунун бүтүн аскер күчтөрүн башкы командачысы Иосиф Сталин жетектеген. Бирок постсоветтик Россияда, бүгүнкү күнкорсуз Россияда экинчи дүйнөлүк согуштагы советтик аскерлердин жеңишин белгилешүүдө. Бирок башкы командачысынын аты аталбайт. Биздин Кыргызстанда деле ошондой болду. Сталин жөнүндө мектепте окуган окуучулар билишпейт экен. Окуу программасына кирбеген го. Бул тарыхтын бир жагын окутуп, бир жагын агын окутуп, же саясатка ылайыктуусун окутуп, ылайыксызын окутпагандай эле. Ал деген Сталиндик 30 жылдык доорду, ал башкарган 30 жылдык доордогу жетишкендиктерди сыпаттаганда, жетекчи адамдын, биринчи жетекчинин ордун айтпай коюу. Ал деген тарыхтык чындыкты толук айтпай коюу. Бирок репрессия жөнүндө тынбай айтабыз. Тарыхты туура айтып, туура чагылдырганга үйрөнөлү. Мынакей
Азыр көп маалыматты гезит, журналдардан тышкары телевидениеден, YouTube'дан алабыз. YouTube'ду караңыздар. Эгерде орус тилинде, кыргыз тилинде, башка тилдерде карай турган болсок, экс советтик республикаларда, экс советтик күн корсуз мамлекеттерде Сталиндин туулган күнү белгиленген жок. YouTube'да дагы ал жөнүндө мына жакынкы күндөрү Сталиндин туулган күнү жөнүндө бир да сөз айтылбады. Ал эми англис тилинде карасаңыздар, жаңы материалдарды көрөсүздөр. Китеп дүкөнгө барсаңыздар, Горбачев, Хрущев, Ельцин, башка мамлекет башчылары жөнүндө жок китептер. Сталин жөнүндө кеминде 3 же 5 китеп табасыз. Табышмак. Бул биздин өксүк болсо керек. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.